Ассаламу алейкум. Салтқа айланған кезектегі жұма жиынтығыз. Белгілей кетші жағдай, бұл иліктөө емес, тек қана алып баруучылардың жеке анализи. Болбосо жеке тажрыйбасы жана чогулган маалыматтардын негизинде берилген баа деп түшүнүңүздөр. Эмесе баштадык. Өткөн жумадагы чыгарылышка баа бергендер болду. Тагыраагы Темиров Лайфтын провокациялык үйлүктөөлөрү деп чыгышты. Мына бул өткөн чыгарылыштан үзүндү. Келгиле, директорлордун эмне талап кылынарын угалы. Суроолорго жооп берип жатып, министрдин орун басары талапкерлерге минималдуу талаптар коюлгандыгын айтты. Талапкерде жогорку педагогикалык билим жана билим берүү мекемелеринде административдик кызматтарда 7 жылдан кем эмес тажрыйба болушу зарыл. Билим берүү министрлиги орун басардын билдирүүлөрүн жокко чыгарды. Бул алардын бизге жасаган дооматы. Анткени материалда мектеп директоруна талаптарда болочоктогу директор кеминде 7 жыл педагогикалык административдик кызматта тажрыйбасы болуусу керек деп чагылдырылат. Министрлик тарабынан бекитилген жободо директорлук кызмат үчүн аттанган талапкерде жогорку педагогикалык билими жана тиешелүү тармакта 7 жылдык үзгүлтүксүз иш тажрыйбасы болуусу керектиги тууралуу айтылат. Жобо Билим берүү жана илим министрлигинин сайтына буга чейин жарыяланган. Демек, 7 жыл иштеген мугалим, завуч же иштеп жаткан директорда бул конкурска катыша алат. Шарттар баарына бирдей каралган. Муну жоң гана шылтоо десек болчудай. Десе десин. Андыктан коомчулуктун пикирин бүдөмүк ойго салууга, бүлүндүрүүгө багытталган провокациялык чагымчылдык изилдөөлөргө ишенбөөгө чакырабыз жана Темиров Лайф каналынын кызматкерлерине расмий документтер менен таанышып чыгууну сунуштайбыз. Алардын катасы министрдин орун басарынын туура эмес сүйлөгөнү. Ал үчүн биз өз оюбузду эмнеге өзгөртүшүбүз керек? Ушул реформа. Ошол эле адамдар айлампадан айлампага түшөт. Менин түшүнүгүмдөгү реформа бул жаңылануу, жаңы мүмкүнчүлүктөрдү пайдалануу, азыркы кадам ляппай мүнөздөгү адамдардын эле орундарын алмаштыруу. Кайсы убак болбосун, Темиров Лайф билим берүү министрлигинин өкүлдөрү менен жолугуп, реформа боюнча сүйлөшүүгө даяр. Бул маанилүү деле эмес, а маанилүүсү таң калтырганы министрлер, премьер-министр, УКМК башчысы, президент баш болуп өздөрүн кантип алып жүрүүдө. Сыягы өздөрүн пиарлагандан башка эмне кыйратышты. Жадысы өздөрүнө карата айтылган сыны да көтөрө алышпайт. Чычалап, теригип, өз калптарына өздөрү көмүлүп, болбой эле эрдик жасаган образдан чыктылары жок. Он постоянно врет, надо, не надо, казалось бы. Думаешь, ну вот здесь-то зачем врать? Нет, он врет уже в тех местах, где, казалось бы, это и не нужно. То есть это уже какой-то автоматизм. Камгак деген камгак, жеңил. Шамал кайда үйлөсө, учат. Муну алар өз иштери менен далилдөөдө. Эртеби кечпи кимдин ким экенин убакыт көрсөтөт. Азыркы бийлик сындаган адамдарды жок кылууга маш. Акыйкатты оозангандарга карата ыплас ыкмаларды колдонуп, коркутууга өтүштү. Мына биз УКМКле 1,5 жылдын ичинде 8 миллиард сомдон ашык каражатты уурлардан казынага кайтардык. Прокуратура 2 миллиард сомдон ашык кайтарды. Салык менен бажыдагы коррупцияны токтотуп, чөнтөккө кетип жаткан акчаларды казынага буруп койдук. Казына көбөйүп калды. Ошонун эсебинен көтөрүп жатабыз эмгек акыларды, пенсия, жөлөк пулдарды. Анан эмнеге революция болушу керек? Мен мурда да эскерткем, азыр да эскертип коеюн. Кимде ким революция кылам деп митингге чыга турган болсо, гүлүн асманга сапырып жиберебиз. Ошол эле учурда Камчыбек Ташиев революцияга эч кандай себеп жок дейт. Оозунамай, ылайым эле эч кимдин күлү көккө сапырылбасынчы деги. Кудайдан болуп чын эле себеп жок болсо гана. Коррупцияга каршы күрөш ийгиликтүү жүрүп жатканын айткан Ташиевдин контору бюджетке 8 миллиард сом кайтарган эмиш. Эмне үчүн имиш? Себеби буга ишенбейм. Ошол эле депутат Жамгырчиев өлкө бюджетине айып төлөгөнүн четке каккан. Ал УКМК анын айып төлөгөнүн билдирген. Кызыгы, министрлер кабинетинин төрагасы коррупцияга каршы күрөш ийгиликтүү жүргүзүлүп жаткандыгына толук ишенбейт. 30 жылдын ичинде Кыргызстанда коррупцияга каршы күрөшүүдө ар түрдүү иштер жүргүзүлдү. Бир катар чаралар иштелип чыкты, бирок ар кандай себептер менен жакшы жыйынтыктарды чыгара албай жатабыз. Натыйжада Кыргызстанда коррупция жашоо турмушубуздун көптөгөн тармактарында сакталып кала берүүдө.
өлкөнүн социалдык экономикалык өнүгүүсүнө терс таасирин тийгизип жатат. Бизге салыштырмалуу Акылбек Жапаровго баары белгилүү. Раим Атраимовду деле театр көргөзмөсүн уюштуруп, колуна кишен салып, кайра эле ошол замат 16 миллион долларга бошотуп жиберишкен. Мамлекеттик көз боёмчулукка. А ол чойгон суммадагы акчаларды офшордук компанияларга чыгарылып кеткени канча? Бизде жүрөкчө формасындагы ушундай графика келип чыкты. Акылбек Жапаров менен офшордук компаниялардын ортосунда кыйыр гана байланыштар бар. Бул чындырды чечүү үчүн Жапаров менен Мальтадагы офшордук компаниянын ортосундагы түздөн-түз байланышты табуу керек. Бирок офшордук компаниялар так ушул сыяктуу жеке маалыматтарды жашыруу үчүн түзүлөт. Биз бийликтин калкка берген убадаларын аткарылбай жатканын жарыялап келебиз. Айтылып, бирок аткарылбаган убадалар толтура. Биз бул жумада президент Таш дөбө айылына убада кылган суу бургулоо тууралуу кеп козгодук. Убада 1,5 жыл мурун президенттик шайлоодо берилген. Аны YouTube каналыбыздан көрсөңүз болот. Кызыгы, биздин материал чыккандан кийин айылдын жарымына таптакыр суу келбей калганы айтылды. Мурда 2-3 күндө бир берилген суу эми таптакыр жок болуптур. Учурда эл чака, челек, чайнектерин көтөрүп, бийликтен суу сурап көчөдө турушат. Ички иштер министри 13 жаштагы кыз зордукталгандыгы жөнүндө иш боюнча комментарий берди. Мындай катуу жаза анчалык болбой жатат. Катуу жазаны мен сизге айтып атам, бул жумуш убактысынан кийинки учурларда болгон. Эми биз сага соттук эмеге кийлигишпейбиз. Жумуш убактысында зордуктай берсе болобу? Эми сиздин оюңузча. Жок, сиз жумушта сырткары деп антип айта албайм. Милиция кызматкерлери өзүнүн жумуш убактысынан кийин каяка барып атканын мага же болбосо жетекчисине айтпайт ал. Мисалы үйүнө кеттим деп кете берет да. Биз эми ар биринин аркасынан издеп жүрмөк белек, каякта жүргөнүн. Мен жазасы тууралуу айтам. Факт аныкталды, жаза кандай жаза беришти? Аныкталды. Жазасын берет. Бүгүнкү күндө сот берет. Бул ант менен иштегендердин керек болсо өздүк курам менен иштөө боюнча атайын кызмат орундары бар ведомство эмеспи? Кыргыз Республикасынын укук коргоо органдарынын тартиптик уставынын 2-главасы. Кызматтык тартипти камсыздоо боюнча укук коргоо органынын жетекчилик милдеттери. Кызматтык тартипти камсыздоо боюнча укук коргоо органынын жетекчилик милдеттери төмөнгөлөр. Кол алдындагы кызматкерлердин тартип сактоосун камсыздоо. Тактап айтканда, моралдык, психологиялык абалды көзөмөлдөө жетекчилердин түздөн-түз милдети. Эгерде кызматкерлер мыйзам бузса, кылмыш үчүн, ал эми жетекчи кызматкерлер начар кызматтык тартип үчүн жооптуу. Бирок бизде жааматтык жоопкерсиздик деген өнөкөт бар. Милдеттер так жазылган менен андай эмес. Эки ведомствонун жетекчилери эки башка маалымат берүүдө. Улан Ниязбеков ушул жылдын жарым жылдыгындагы кылмыштардын саны өткөн жылга салыштырмалуу 21 миңге аз деп тактады. Тагыраагы 2021 жылы жарым жылда 43 миң кылмыш катталган болсо, быйыл 22 миң кылмыш катталыптыр. А жыл башында башкы прокурор Курманкул Зулушев 2021 жылы 37 миң кылмыш катталганын билдирген. Кимиси калпайтты? Кылмыштуулук көбөйдүбү же азайдыбы? А эмне үчүн мындай билесизби? Анткени статистикалык маалыматтарды манипуляциялоо оңой. А бул жерде таптакыр башкача сандар. А эгер маалыматтар туура эмес берилген деп айтсак, ал үчүн дагы бизди күнөөлүү деп чыгышы мүмкүн. Мүйүзүң кыйшык болсо, күзгүнү күү теп, не кыласың деген кеп бу. Кайрадан жолугушканга чейин сиздер менен мен Актилек Капаров болдум. Урматтуу тилектештер, биздин Patreon'го жазылууну унутпаңыз. Сиздин колдооңуз биздин иликтөөчүлөргө чоң жардам.